Күндүн маанилүү жана өзөктүү окуя кабарларын камтыган жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Бишкектен синтетикалык баңгизат жасаган лабораторияны таап чыкты. Адалсынган кызматкерлер азырда жооптуу кызматтарды аркалайт. Башкы прокурор кылмыш жоопкерчилигине тартылган кызматкерлерди кайра кызматка алынбашы керектигин айтты. Бийлик тарабынан коррупция менен бир топ деген мамлекеттик кызматкерлерди кармадыңыздар да, бирок ушулар айып пулдарды төлөп коюп, кайра мамлекеттик кызматка келип аткандары да болуп атат да. Жүдөп, кыйналып, абалы жан кейиткен капаста камалган жаныбарлар, аларды боштондукка кое берүү керекпи? Жаныбарлардын абалын көрсөң абдан кейиштүү. Алар үчүн түрмө, кордук, зомбулук ал жерде. Тойбос компаниясынын продукциясынын өзүнөн жана кошулмаларынан 10 үлгү алынып, изилдөөгө жөнөтүлдү. Эми ушул жана башка маалыматтардан кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Быйытов кызмат кылам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин Баткен облусу боюнча башкармалыгы тарабынан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын жүрүшүндө Баткен районунун Карабак айылындагы Кулунчак мектепке чейинки балдар мекемесинде бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу фактылары аныкталды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, бул мекемеде иш жүзүндө иштебеген адамдарга эмгек акы чегерилип, төлөнүп келген. Андан кийин мыйзамсыз топтолгон каражаттар мекеменин жетекчилиги тарабынан өздөштүрүлгөн. Жогорудагы фактылар боюнча кылмыш жаза кодексинин 210-беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам тергөө иш-чаралары уланууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Бишкектен синтетикалык баңгизат жасаган лабораторияны таап чыкты. Милициянын маалыматына караганда, ушул жылдын 9 январында Ош шаарынан 20 грамм синтетикалык маңзат катылган күрмөнү алып бара жаткан курьер кармалган. Окуя боюнча тергөөнүн жүрүшүндө синтетикалык маңзат Бишкек шаарындагы лабораториядан жасалганы маалым болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, атайын иликтөө башталган. Анын натыйжасында Бишкек шаарындагы батирлердин биринен жашыруун лаборатория табылып, далил катары маңзат жасаган шаймандар жана 3 килограмм 324 грамм маңзат алынган. Лабораторияны иштетүүгө шектелип, Бишкек шаарынын Аламөдүн 1-кичи районунун 2003 жылы туулган тургуну менен Келечек конушунун 2004 жылы туулган тургуну кармалган. Фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 282-беренеси менен иш козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканы айтылды. Кылмыш жообуна тартылган чиновниктер кайра эле мамлекеттик кызматка келип жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Эл өкүлдөрү коррупция беренеси менен көп адамдар жоопко тартылганы менен жемкорлордун саны азайбай жатканын айтышты. Ошондуктан Зулушев коррупционерлерге карата мыйзам талаптарын күчөтүү сунушун айтты. Жемкорлорго карата күрөш кандай жүрүүдө, алдыдагы сюжетте сөз болот. Жеңичинен кымырып солчонтөккө сологондорго карата укук коргоо органдары тарабынан күрөш тынымсыз жүрүп келет. Ага карабастан коррупцияга малынган мекемелер, жемкорлукка айыпталган кызматкерлер кармалып бүтө элек. Жемкорлукка айыпталгандардын узун тизмеси. Буга чейин башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын тийиштүү кызмат адамдарына коррупция беренеси менен иш козгогон. Андан мамлекетке 93 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Бул ортодо энергетика министри Доскул Бекмурзаевка кызматтык абалынан кайнаттык менен пайдалануу фактылары боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Министр кылмыштуу аракеттерден улам мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтиргени аныкталган. Сузакта айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер сатууга шексен алып кармалган. Ал ортодо Кызыл Кыя шаарынын мэриясынын жана Суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 6 миллион евролук долбоорду ишке ашырууда акча кымырганы аныкталды. Баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыш иши козголгон мамлекеттик кызматкерлер кайрадан кызматта турганын билдирди. Алардын басымдуусу жер сатууга айыпталып, же бир нече жер мыйзамын бузуп документ берген айыл өкмөттөр. Мындан улам кылмыш жоопкерчилигине тартылган кызматкерлерди кайра кызматка кайтарбаш керектигин кошумчалады. Жер менен 10-15 жылдан бери алектенген тиешеси бар кызмат адамдары жер менен алектенген жөнөкөй жаныбарлардын баарын бүгүнкү күндө кармалып атат. Күнөөсү барын гана ойлобоңуздар, четинен кармалып атат. Күнөөсү бар аралашкандардын себеби
жогоруда көрсөткөн арыздардын бардык элдин укугу бузулуп атат. Bir жерди 5 адамга берген, 10 адамга берип койгон, госакты бергендер бар. А ошо госакты берген чиновниктер бүгүн башка райондордо иштеп атат. Ошондуктан мен мына аткарып бийлигине да сунуш кылганмын, сиздерден да суранат элем. Мыйзам талаптарын күчөтүш керек. Эгерде ал кылмыш жоопкерчиликке тартылып чыктыбы, ал кайра ал кызматта иштебеш керек. Бүгүнкү күндө ошол адамдардын баары кызматта отурат да, иштеп атат. Эл өкүлдөрү коррупция беренеси менен көп адамдар жоопко тартылган менен жемкорлордун саны азайбай жатканын сынга алышты. Ал эми депутат Тазыбек Икрамов коррупционерлердин колу бутун кесүүнү сунуштап чыкты. Анан кээ коррупционерлер коррупция менен 100 000 доллар менен же болбосо башка менен кармалгандар бүгүнкү күнү бир акыл үйрөтүп, же болбосо бир депутаттарга Facebook аркылуу дагы бир сын таккандар болуп атат да, ушундай бир акмактар болуп атат да. Ушуга көз караштар кандай? Келечекте мен алтынчы акылышта билесиз, чогуу иштешкенде коррупционерлер жана коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзам көтөрдүм менен бүгүнкү күнү ушу бизге керекпи? Сиз өзүңүз айтып атасыз, бир калыпташып калыптыр депчи. Жандайын кармасак, жандагысы кылып атат коррупция депчи. Мыйзамсыз аракеттер дээрлик өлкөнүн бардык тармактарында орун алган. Укук коргоо органдары жемкордукка каршы жигердүү күрөшүп жатканын байма-бай жарыялап келет. Бирок ага карабастан коррупциялык схеманы түзгөндөр, кызмат абалынан кыйнат пайдалангандар токтой элек. Эми ушу коррупция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Анткени коррупция беренеси менен соттолгон адамдарды мамлекеттик, муниципалдык жетекчилик кызматтарга келтирбөө жөнүндө мыйзам кабыл керек. Советтер Союзу убагында милициядан айдалган адам сварщиктин жардамчысы болгонго, ушундай техника гараждарда иштегенге гана уруксат берген, андай сварщик болуп иштегенге дагы мүмкүнчүлүк берген эмес да. Ошонун жардамчысы болгонго ушундай жаза колдонулган. Эске салсак, башкы прокуратура коррупцияга байланышкан кылмыш иштерден казынага 7,5 миллиард сом, анын 2,5 миллиарды нак акчалай өндүрүлгөнүн билдирген. 2022 жылы өлкө аймагында жалпы 45 096 кылмыш иши катталган. Анын 5 000ге жакыны оор жана өзгөчө оор кылмыш иштерине байланыштуу. Алмагүл Эркебай-кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ. Өлкөдөгү зоопарктарды жана цирктерди жабуу сунушун колдойсузбу? Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жаныбарларга боштондук демилгесин көтөрүп чыкты. Буга чейин Кыргыз мамлекеттик циркиндеги жаныбарларга кам көрүлбөй, дайыма ачка калганын мекеменин кызматкерлери айтып чыккан болчу. Анда каралбай калган жаныбарлардын тасмасы коомчулукта катуу сынга алынган. Учурда Ош шаарындагы жалгыз зоопарктагы жаныбарлардын абалы кандай жана эки ача пикирди жараткан бул сунушка адистер эмне дейт? Жаныбарларга боштондук. Мындай демилгени эл өкүлү Жанар Акаев көтөрүп чыгып, өлкөдөгү бардык зоопарк жана цирктерди жабууну сунуштады. Буга Кыргыз мамлекеттик циркиндеги жана Каракол шаарындагы зоопарктагы жаныбарлардын каралбай кордолгону себеп болгон. Учурда Ош шаарындагы жападан жалгыз жекеменчик зоопаркта жаныбарлардын 35тен ашуун түрү бар. Бул жаныбарларды көрүүгө келгендердин агымы арбын. Зоопарктарда кармалып турган капастагы жаныбарларды бошотуу сунушталды. Мындай демилгени жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев көтөрүп чыкты. Эл өкүлү жүдөгөн, түлөгөн, кароосуз калган аянычтуу абалга кептелген жаныбарларга гумандуу мамиле кылуу үчүн бошотууну айтып жатат. Депутат буга Караколдогу жана Ош шаарындагы зоопаркта кармалып турган жаныбарларды мисал кылып таптакыр жаап салууну билдирди. Жаныбарлардын абалын көрсөң абдан кейиштүү. Алар үчүн түрмө, кордук, зомбулук ал жерде. Каракол мен Оштогу жаныбарларга боштондук. Кой бериңиздер бардыгын. Зоопарктарга тыюу салалы, аларды барып алып, оюн зоок кылып, көсөтүп, андай кордук болбойт. Бүт дүйнө азыр ошого кетип атат. Ошон үчүн ошо эки зоопаркты жоюп, көчмө жана цирктерге дагы, бул цирктерге дагы жаныбарларды ойногонго жана оюн зоок кылып, аны тамаша кылганга барына тыюу салыш керек дагы. Алар ошо коруктарда, токойлордо жүрүшсүн. Non ketadimi non? Non ketadimi? Non olasizmi? Non yoqmaydi. Yong'oq beraman, asalim.
Yomon ishlarni so'rib, ishlaringizni ko'rsatib qo'ying. Молодец. Yana bitta ko'rsatib qo'ying ishlaringizni ko'rsating. Ishni ko'rsating. Ош шаарындагы жападан жалгыз жекеменчик зоопаркта 35тен ашуун жаныбарлардын түрү кармалып турат. Мында жапайы жаныбарлардан тарта үй жандыктарына чейин бар. Колго үйрөтүлгөн жаныбарлар дегени менен алардын баарынын көзүндө муңайым боштондукту каалагандай. Мисалы мында кармалып турган жаныбарлардын эң алды алып келингенине 3 жыл болду. Биздин байкашыбыз боюнча бул жаныбарлар кышы жайы ушундай шартта багылып турду. Зоопаркты түптөгөн Ибрахим Эргешев зоопарктар болушу шарт деп эсептейт. Анткени балдар жандуу көргөндө кызыктуу экенин негиз кылат. Narkomaniya, mana sotka, kompyuter, internet bo'lib tarbiyalar buzilyapti. Ko'zlari ketyapti, krishalari ketyapti. O'shintib tabiatga jalb qilish kerak baldarni. Endi tabiatni baldar bilmasa, bu yashashdan ma'no nima? O'zi cho'ng odamlar kelib, ayuq qanday bo'lar ekan, ayuqni ko'rmaganmiz. Maymun shunday bo'lavi. Maymunni birinchi yo'li ko'rib o'tam deb aytayapti. Elder ko'rish kerak. Tabiat odamzod uchun yaratilgan. Mana jo'tilari qarab chiqinglar, hammasi toza, pokiza, yuvilyapti, hamma yo'g'im kanalizatsiya, tozalangan, qilingan. Apilkalarni almashtiramiz, jicha zapq bo'lsa, sirasi almashtiramiz biz. Xlorkalar bilan obrobotka qilamiz. Biz boshqa zo'parlarga o'xshab tek sasitib tashab qo'ymaymiz. Endi jo'tillarni izvatsiya qilsa, o'sha izvatsiya qilganlarga nakazaniya qilish kerak, shtraf solish kerak. Действительно, bu tabiatni dabdala qilish kerak emas-da. Деген менен жаныбарларды капаска камап, алардын аянычтуу кебетесин жаш балдарга көрсөтүү да жагымсыз жагдай экенин айткандар бар. Мындан улам Борбор каладагы цирктеги жаныбарлардын жагымсыз көрүнүшү учурда талкууланып жатат. Алар каралбай ачка жүдөп жатканын цирктин каскадеру Аслан Айым Аширова ачыктап чыккан. Ошондой эле кордолгон жаныбарлар кызматкерге же артистке кол салуу коркунучу бар экенин дагы эскерткен. Ой, чайнай, Света. Слушай, у тебя совесть есть? Пожалуйста, у тебя совесть есть? У тебя... Ал эми табиаттануу адистери өлкөдөгү бир дагы зоопарктарда жаныбарларды кармоого жетиштүү шарт жок дешет. Мындан улам зоопарктарды жабуу эмес, каражатты көбөйтүү зарылдыгын белгилешет. Зоопарктарда жаныбарларга илимий изилдөө жүргүзүп, табиаттын жоголуу коркунучундагы жаныбарларды көбөйтүүгө көңүл бурууга чакырат. Ошолордун генофондун сактоодо деген дагы бир маселе бар да. Кызыл китепке келген. Бул жагынан дагы, анан үчүнчүдөн дагы ошолор мүмкүн эгер негизи зоопарктын бир функциясы бул. Ошол илим изилдөө жагынан дагы көбүрөөк көңүл буруш керек да. Ошол жактарын алып караганда бул керек. Эгер баардыгы төп келишсе. Анан биздин Кыргызстанда менемди Ош шаар ошол заповедникте кандай жүрсө, же эркинде кандай жүрсө, ошондой шарт түзө турган. Анан жана мен айтып кеткен, эң башкысы бул тоюттандыруунун кесепетинен келип чыккан көптөгөн оорулар бар да. Ошону тоюттандырууну нормалдаштырып, балансташтырып бергенде гана ушул зоопарктар сактап калган талапка ылайык деп ойлойм да. Мамлекеттик цирктеги жаныбарларды карап тамак берүү үчүн жылына 1 миллион сом ажыратылат. Табиаттагы жаныбарларга гумандуу мамиле кылуу үчүн өзгөчө Европанын 40 өлкөсүндө зоопарк цирктер жабылган. Кыргызстанда 10дон ашуун зоопарк, кызыл китепке кирген жаныбарларга кам көрүү үчүн 30га чукул корок зоналары бар. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдунов, Ош ТВ. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында жер көчкүлөрдүн алдын алуу чаралары боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов тааныштырды. Анын айтымында жыл башынан бери мониторинг жана божомолдоо департаменти тарабынан 438 изилдөө иштери аткарылып, анын 102си жер көчкү процесстерине байланыштуу болгон. Бүгүнкү күндө эң кооптуу делип аныкталган жер көчкү тилкилери Өзгөн районунда 5-өө, Каракулжа районунда 3-өө, Алай районунда 2-өө, Аксы районунда 3-өө жана Базаркоргон районунда 1-өө. Кооптуу аймактардан көчүрүлүүгө тийиш болгон 3780 үй бүлө бар. Анын ичинен 1468 мамлекеттик жардам жана жер тилкилерин албагандар. Бирок 2312 мамлекеттик жардам жана жер тилкилерин алып көчпөгөндөр. Кооптуу аймактарда жашаган жарандарга көчүү боюнча эскертүүлөр берилип келет. Мазарипов белгилегендей, башка аймакка көчкөн учурда деле мал чарбасына байланыштуу кайрадан кооптуу аймакка көчүп кетишет. Ошол эле учурда жаңы аймакка көчүрүп барууда инфраструктура маселеси толук чечилбей калууда. Тойбоз компаниясынын продукциясынын өзүнөн жана кошулмаларынан 10 үлгү алынып, изилдөөгө жөнөтүлдү. Бул туурасында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков парламентте билдирди. Азыр биздин республикалык лабораторияда текшерилип жатат.
Ошондой эле Алматыга да үлгүлөр жөнөтүлдү. Тойбос боюнча керектүү иштин баарын алып барып жатабыз, деди министр. Бирок ал жыйынтыгы качан чыгары туурасында айткан жок. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев компаниянын жетекчиси принципке туруп, бүт жерге, Алматыга, Москвага жана башка эл аралык стандарттагы лабораторияларга текшерүүгө берем деп жатканын айтты. Тойбос маселеси боюнча маалымат жума күнү кечинде чыгып жатат. Ишембе, жекшембе күндөрү эч ким иштебейт экен. Анан окуя тереңдеп кетти. Биз жетекчиси менен чогуу иштеп келе жатабыз, деди Төрөбаев. Белгилей кетсек, Россиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлү кызматы Кыргызстандан экспорттолгон колбасанын курамында соя жана чочконун ДНКсы аныкталганын билдирген. Бирок аны өндүргөн Тойбос компаниясы маалыматты четке кагып келет. Кыргызстан ушул жуманын ичинде Россияга форель экспортун жанданта турганын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков парламентте билдирди. Эскерте кетсек, үстүбүздөгү жылдын февраль айында Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына Россияга жөнөтүлгөн форель жана форель икрасынын сертификациясын токтотууну өтүнүп кайрылган. Мекеме 2 жылдан бери Кыргызстандан Россияга жөнөтүлгөн форель жана форель икрасында тыюу салынган жана зыяндуу заттардын нормадан ашып кетип жатканын аныктап келерин белгилеген. Мындан тышкары аталган кызматтын адистери Кыргызстандан барган бул балыктын көлөмү кадимки форельден чоңураак экенин аныкташкан. Мекеме ушунун өзү эле күмөн саноого негиз болорун белгиледи. Мындан улам Россельхознадзор 2023 жылдын январында балык чарбачылыгы менен алектенген 9 компанияны текшерүүнү демилгелеген. Министрдин айтымында Кыргызстандын ветеринария кызматынын жетекчиси дал ушул маселе менен Москвада жүрөт. Ал Россельхознадзордун жетекчиси менен жолукту. Макулдашуу бар, буюрса ушул жуманын ичинде талаптарга жооп берген, кемчиликтерин оңдогон мекемелер менен экспортту ачабыз, деди министр. Азырынча сиздерге жеткирилүүчү маанилүү кабарлардын топтомун мына ушулар түздү. Алдыда дүйнө жаңылыктары эфирдик саат улантат. Аны менен кесиптешим Гүлшайыр Турдали кызы тааныштырат.